Шыпыргыны тургузуп койсо эмне болот деген суроого алганга оңой болот деген сыяктуу жооптору анын чукугандай сөз тапкан сөзмөр экендигине далил. Белгилүү дин аалымы Чубак Ажы Жалиловдун каза болгонуна 1 жылдан ашты. Бирок анын насааттары, турмуштук акыл сабактары анын экинчи өмүрү катары жашап келет. Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элесине арналып, Жалал-Абаддын 2 району 1 шаарында өчпөс өмүр аталышында 2 күндүк эскерүү саамалыгы өттү. Чубак менен чогуу ака болушу мени аяшата деп көңүлүм көтөрүп жүрүштү. Ушуларга чоң ыраазычылык билдирем. Өзүм түптөп кеткен официалдуу түрдөгү биринчи мечитти ачып атканыма мен бактылуумун, чексиз ыраазымын Алла Таалага. Алгач эскерүү зыйнаты дин аалымынын кичи мекени Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында башталды. Ага жергиликтүү тургундар жана өлкөбүздөгү белгилүү дин аалымдары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да катышты. Эскерүү Жалал-Абад шаарында уланды. Мында Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элесине арналып, өчпөс өмүр аттуу илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Анда дайыма кыргыз калпагын жана чапанын кийип, салттык ханафилик мектептин бараандуу өкүлү катары өлкө мусулмандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Чубак Ажынын ишмердүүлүгү кенен баяндалды. Мында окулган баяндамалар алдыда китеп болуп элге тартууланмакчы. Чубак Ажынын Чубак Ажы болушуна анын илими чукугандай сөз тапкан сөзмөрдүгү алдын көрө билген көсөмдүк эмес, бүткүлө таалыкталган мектептештиги себеп болду деп айтсак болот. Мына Чубак Ажыга арналып мына балдарыбыз 100дөн ашык катым урандарды кылып аны багыштадык. Канчалаган каалоо тилектер болду, ошону арбагына багыштап, ошо менен бирге баардыгыбыз жараткандан жакшылык тилеп аалымдарыбыз ушу бир жерге топтолуп, калайык калкка молчуруп, элибиздин тынчтыгын Алла Тааладан тилеп мына тарап атабыз. Бул жакшы саамалык. Мындай саамалыктарды иншалла келечекте башка урлуктарда да уюштурабыз. Чубак Ажы экебиз эч кимибиздин эсибизден чыкпайт. Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дин ишмеринин жаркын элесине арналып, аалым Чубак Ажы атындагы мечит ачылды. Мечиттин курулушун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев туугандары менен чогуу каржылаган. 2 жыл мурда башталган мечиттин алгачкы курулушунун капсуласын Чубак Ажы Жалилов өзү салган. Урматтуу туугандар, Алла Тааланын астында күбөлүк берип айтып кетемин. Ушул мечитти жана бардык жашоомду мен ак пешетери менен иштеп келесим. Мындан ары да ушундай болот. Мындан ары да мен көзүм өткүчү ушундай болот. Тапкан ташыганымды Алла Таала буйруган насип эткен рызкынын бардыгын элим менен, журтум менен бөлүшүп жегенге милдеттүү болот. Жана ошону жасап келатам. Ошо кылган ишибиздин бири ушул. Мен үчүн кубанычтуу болуп турат, бир жагынан кайгылуу болуп турат. Кайгылуу болгон себеби Чубак Ажыбыз арабызда жок болуп турат. Ошол ажыкебиз арабызда болсо жаркылдап, жайнап, бул жерде күлүп, тамашалап, өзүнүн таалим тарбиясы менен баарыбызды ушундай көңүлүбүз көтөрүп турат. Бирок ага биз жете албадык, Алла буйруган эмес экен. Ошондой мезгилде Чубак Ажы атындагы өзү түптөп кеткен официалдуу түрдөгү биринчи мечитти ачып атканыма мен бактылуумун, чексиз ыраазымын Алла Таалага. Мечитте Жалал-Абад аймагындагы медреселерде окуп жаткан жаштар ортосунда Куран окуу сынагы да өткөрүлдү. Жеңүүчүлөргө жана жалпы катышуучуларга сыйлыктар ыйгарылды. Чубак Ажы Жалилов интернет жана маалымат технологиясын пайдалануу менен мусулман жамаатына кыргыз тилинде онлайн жана башка усулдарда ырааттуу дарстар окугандыгы, сынга ачыктыгы, жемкорлукка каршы маанайы менен белгилүү эле. Ошондуктан анын жактоочулары арбын болгон. Белгилей таанымал ханафи диниятчы мурдагы муфтий Чубак Жалилов өткөн жылы пневмониядан 45 жашында каза болгон. Бибисара Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.